Бизге көрсөтмө бере алышпайт. Садыр Жапаров батыштан Россиянын КМШ өнөктөштөрүнүн кызматташууну токтотууну талап кылган аракеттерин туура эмес деп билдирди. Западные страны не скрывают, что они хотят, чтобы партнеры по СНГ от сотрудничества с Россией отказывались. Ну так вот они говорят прямым текстом. Как вы относитесь вот к таким их заявлениям, к такой политике? Это, конечно, неправильно. Почему? Потому что когда езжу по Европе, по всей Европе, они говорят одно, но делают другое. Сами тоже есть европейские страны, которые входят в состав НАТО или в Европейский Союз. Они же сотрудничают с Россией. А нам они не должны, так говорить, в общем, указывать или просить, чтобы мы не сотрудничали с Россией или там с СНГ. СНГ это, сами знаете, все члены бывшего СССР. А мы, наоборот, со всеми должны сотрудничать. Трамп жакынкы айларда дүйнөлүк согуш чыгышы мүмкүн экенин айтты. Жакынкы 3-4 айдын ичинде америкалык администрациянын аракеттеринен улам адамзат дүйнөлүк согуштун абалына туш болушу мүмкүн деп билдирди Республиканын партиянын президенттигине талапкери Дональд Трамп Калифорниядагы жолугушуусунда. Уктурууну YouTube тармагындагы RSBN медиа компаниясы жүргүзгөн. Жакынкы 3-4 айдын ичинде менин кооптонгонум кээ бир адамдарыбыздан айынан биз дүйнөлүк согушка дуушар болобуз, деди саясатчы. Трамп эгер АКШнын президенти болуп шайланса, Украинадагы жаңжалды жөнгө салып, жакынкы чыгыштагы башаламандыкты токтото алам деп кайталады. Ребят, всем спасибо, кто болел, переживал. Благодарю за поддержку, я ее чувствовал и ощущал, и ощущаю. Что поделать? Принимаем то, что имеем, и идем дальше. Ну что, карма настигла своего засранца. Артур! Я рада за тебя. Многие хейтеры пишут: никому не желаю такой жены. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Севашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Так вот, желаете такой жены, как я? Потому что при мне Бивол побеждал, без меня он проиграл. Никому не желаете такой бывшей жены, но такой жены, как я, у него никогда не будет, потому что он уже проигравший боксер, и это факт. Дмитрий Бивол оор беттеште Артур Бетербиевке жеңилип калды. Орусиялык мушкер Артур Бетербиев жарым оор салмактагы абсолюттук дүйнөнүн чемпиону намы үчүн беттеште мекендеши Дмитрий Биволду жеңип алды. Күрөш 12 раундка созулуп, анын жыйынтыгында калыстар Артурга жеңишти берди. Бул туурасында чет элдик спорт басылмалар жазышты. Маалымдалгандай, 33 жаштагы Бивол үчүн бул жеңилүү профессионалдык карьерасында биринчи болду. Буга чейин ал 23 беттештин баарын жеңиш менен жыйынтыктап келген. Ал эми 39 жаштагы Бетербиев 21 жеңишин Биволдун колунан соруп кетти. Беттеш Сауд Аравиясынын Эр-Рияд шаарындагы Кингтон спорт комплексинде өттү. Айта кетсек, Чеченстандын президенти Рамзан Кадыров да бул беттешке катышкан. Ал Бетербиевди колдоо иретинде барган. Айдоочу автомашинада жашырылган треножканы таап бийликке кайрылды. Мына треножканы койгондор. Мына машинада отурат. Урматтуу Садыр Жапаров, Калчыбек Ташиев. Бизге мына промой кайрылабыз. Мына машинанын ичиге коюп, тартканы бул уурулук болот. Кыргызстандын уурулуктарыга келет. Туурабы эле? Ошондойбу? Эми карап коюңузчу. Мына камера. Треножканы мына жерге коет. Мына 60тан кийин. Мобильныйга, любойга болсо дагы машинанын ичиге койгонго мүмкүн эмес. Өзбекстан дүйнөлүк соода уюмуна кирүүгө даярданууда. Өзбекстан дүйнөлүк соода уюмуна кирүүгө ниеттенүүдө. Ошондуктан республиканын бийлиги техникалык жөнгө салуу чөйрөсүндөгү мыйзамдарга көбүрөөк көңүл бурууда. Себеби ал эл аралык жөнгө салуучу органдын талаптарына жооп бериши керек. Расмий өкүлдөр 10 октябрда өлкө президенти Шавкат Мирзиёевди улуттук продукциянын стандарттарын өзгөртүү планы менен тааныштырганын анын басма сөз кызматы билдирди. Президент эл аралык деңгээлде таанылган лаборатория
лабораториялардын санын көбөйтүүнү жана электротехника, курулуш материалдары жана машина куруу сыяктуу тармактарда ушуга окшош 10 жаңы мекеме уюштурууну тапшырды. Өзбекстандын дүйнөлүк соода уюмуна кириши кыргыз экономикасына кандай таасир берет, азырынча эксперттер кенен талкуу жасашы элек. Селсаяк рейди. Ленин районунда туруктуу жашаган жери жок 56 адам аныкталды. Ленин районунун аймагында туруктуу жашаган жери жок, селсаяктык жана кайырчылык менен алектенген адамдарды аныктоого багытталган селсаяк рейди өтүүдө. Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдиргендей, бир сутка ичинде туруктуу жашаган жери жок жана өздүгүн тастыктоочу документтери жок 56 адам милиция бөлүмүнө жеткирилди. Алар каттоого алынып, профилактикалык сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү. Профилактикалык иш-чаралардын жүрүшүндө майда бейбаштык боюнча кылмыш жасаганлыгы үчүн 12 адамга протоколдор түзүлдү. Ленин райондук сотунун чечими менен 5 суткага камакка алынды. Быйыл Кыргызстанда кант кызылчасынын түшүмү көп болуп, рекорд жаралды. Айыл чарба министрлиги жыйналган 900 000 тонна кызылчаны кайра иштетүүдөн 110 000 тонна кум шекер алат. Бул республиканын аталган продукцияга муктаждыгынын 92%-ын түзөт. Өлкө боюнча 3000дей фермер кызылча өстүрүп келүүдө. Репортер Акипресс тараткан видеодон чүйдөгү Кайыңдык кант заводундагы кызылча ташыган автоунаалардын кезегин көрүүгө болот. Боксчулар Бивол менен Бетербиевдин беттешиндеги калыстардын чечими далай талаш тартыш кызуу талкууга жемдаштады. Соц тармактын көпчүлүк колдонуучулары жеңиш раундтарда жакшы туруштук берген. Булгары Мейлейчен Биволдуку экенин айтууда. Алар калыстар тобу Биволду тоноп кеткенин жазууда. Айрымдар беттеш жок дегенде тең чыгышы керек эле деген ойдо. Бивол кармаштан соң актанып, түшүндүрүп отурган адатты жаман көрөрүн айтып, Бетербиевди жеңиши менен куттуктап, аны реваншка чакырган. Беттештен соң Биволдун жанында Кыргызстандын бокс боюнча улуттук курама командасынын башкы машыктыруучусу Данияр Төлөгөн уулу жүргөн. Урматтуу келиндер, мына сиздерге отдельный бир рахмат айтып коеюн. Мындан ары ден соолукта болуп, балдарды жакшылап өстүрө бериңиздер. Канчалык көбүрөөк биздин балдарыбыз көп болсо, ар бир үй бүлөдө жок дегенде 5-тен 6-дан бала болуш керек. Ошондо Кыргызстан өнүгөт. Кыргызстан жөнө-жөн өнүгүп кетпейт. Ар бир үй бүлөдө 5-тен 6-дан бала болуш керек. Раз турмушка чыктыңбы, раз үйлөндүңбү, жашың барбы, ден соолугуң жакшыбы, төрөгүлө. Көбүрөөк төрөгүлө, көбүрөөк балдарды көбөйткүлө. Так. Калганын бардыгын биздин кызматкерлерибиз силерге камсыз кылып берет. Үйдү да камсыз кылышат, айлык акыны да камсыз кылышат, бардыгын камсыз кылып беришет. Булардын колунан келет. Ал эми мен айтып ушундай бир кайрылып жүрөм ар дайым эле. Үй бүлө негизги биздин максат деп. Себеби биздин кызматкерлердин арасында дагы үйлөнбөй жүргөндөр бар. Турмушка чыкпай жүргөндөр бар. Өткөндө бир чоң процент болуп кеткен экен, ошол боюнча айттым эле. Бардыгыңар турмушка чыккыла, үйлөнгүлө деп. Жумуш деп жүрүп, үй бүлөнү унутпагыла. Себеби үй бүлөсүз, бала чакасыз келечек болбойт туугандар. Сөзсүз түрдө үйлөнүш керек, сөзсүз түрдө турмушка чыгыш керек. Жана көп балалуу болуш керек. Көп балалуу болуш керек. Биздин мамлекетибиз мына азыр 7 миллиондон ашып калдык. Кудай калса тез аранын ичинде 10 миллион болушубуз керек. 15-20 миллион болушубуз керек. Ушул бул жердеги мамлекеттердин арасында биз саны жагынан дагы, күчү жагынан дагы калып кетпешибиз керек. Бул сиздердин милдетиңиздер, урматтуу биздин келиндерибиз. Эгер мындай катуураак же мындай орусча айтканда грубыйраак айтып койсом, капа болбойсуздар. Рахмат баарыңыздарга. We'll be right back.